Кыргызстандын сыймыктанган дарбазачысы Токотаев Эржан Нурланович 2000-жылы 17-июлда төрөлгөн. Дордой клубунун академиясынын тарбиялануучусу. 2020-жылы Дордой клубунда ойноп баштаган. Биринчи оюндан кийин Эржан оюн кыйын болду ооба, кыйынчылыктар да болду. Өзүмдүн үстүмөн иштей турган нерселер бар жана иштеп өсүп өнүгүүгө аракет кылам. Ошол оюнда Дордой жеңишке жетип, Токотаев 1 гол киргизип алган болчу. Дордой клубундагы статистикасы 13 оюндун 6-сында дарбазасына гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. 2021-жылы Алга клубуна өтүп, Кыргыз премьер-лигасында 15 оюндун ичинен 6-сын кургак сактаган. 2022-жылдын башында Казакстандын Туран клубу менен келишим түзгөн. 2022-жылдын 5-мартында Казакстан премьер-лигасында Тараз клубуна каршы беттеште дебют жасаган. Жылдын башында Каспийге өткөн, бирок ошол жылы жайында клубтан кеткен. 2023-жылы 10-июлда Түркия чемпионатынын 1-лигасында ойногон Шалынфурфаспор клубу менен келишим түзгөн. 2023-жылы 27-октябрда Түркиянын 1-лигасында Шалынфаспордун курамында Гиресунспор менен болгон беттеште дебют жасаган жана оюнда гол өткөзгөн эмес. Эсеп сандары 0-0 менен бүткөн. Ошол оюндан кийин катары менен 8 оюн жакшы деңгээлде көрсөтө алган. Бирок Азия кубогунан кийин 10 февралда Анкара клубу менен ойноп, Эржандын командасы 1-0 эсебинде жеңилип калышкан. Кыргызстан курама командасы менен болгон оюндары 2021-жылы 9-сентябрда Палестина менен болгон жолдоштук беттеште ийгиликтүү дебют жасаган. Ал оюнда дарбазасын голсуз сактаган, эсеп 1-0 менен аяктаган. Ошол оюндан бери өзүн жакшы жагынан көрсөтүп жатат. Азия кубогунун квалификациялык оюндарында Сингапур, Мьянма жана Тажикстан менен болгон оюндарда 2 оюн голсуз сактаган. 2023-жылгы Азия кубогу Кыргызстан үчүн ийгиликсиз болгон. Ошол эле учурда Эржан Токотаев өзүнүн жакшы оюнун көрсөтүп, көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө айланган. Өзгөчө Сауд Арабия менен болгон оюнда бир эмес бир нече жолу таза голдон сактап калган. Дүйнөлүк чемпионатка квалификациялык оюндарда негизги дарбазачы милдетин аткарып келет. Жетишкендиктери: Дордой клубу менен 2019-жылдагы Кыргызстан премьер-лигасынын жана Супер кубогунун жеңүүчүсү. Эржан Токотаев Трансфермаркет порталынын маалыматы боюнча 400 000 еврого бааланат. Белгилеп кетчү нерсе, дарбазачы үчүн бул жакшы көрсөткүч жана Шалынфаспор клубунда 2-орунда турат, кымбат оюнчулардын тизмесинде. Жана ошондой эле Эржан Токотаев дүйнө чемпионатына болгон квалификациялык оюндарда Кыргыз курамасы менен Малайзия курамасынын оюнунда өзүнүн эрдигин көрсөткөн. Мындан ары дагы Эржан Токотаев көптөгөн ийгиликтерди багынта берет деген ишеничтебиз. Ушуну менен биздин видеобуз аягына келип жетти. Кимде ким ушул жерге чейин көргөн болсо чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула деп айтабыз. See the yurts in the distance, in the pasture so green. Nomadic lifestyle, it's the Kyrgyz dream from Bishkek